Ассаламу алейкум, урматтуу Бишкек кабар каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле алыскы жактан көрүп жаткан мекендештер. Бул чыгарылышта Бишкек кабар каналы сиздерге жалаң Бишкек Азамат унаа базарындагы жүгүлөрдүн бааларын билип бермекчи. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Каналдан алыстабай, видеону аягына чейин көрүп, бизди колдоп туруңуздар. Биз сиздерге бааларını билип беребиз. 295 000 километр жүрүптүр. 2010-жылы чыгарылган 1.6 объемдагы автозавод, центр замок бары бар экен, баасы 200 000 сом. Бул жерде дагы ВАЗ-2104 73 000 километр жүргөн, 2007-жылы чыгарылган 1.6 объемдагы жүгүлү. Баасы 130 000 сом экен. Универсал жүгүлү. Универсал экенин сиздерге эске сала кетели. Лада 2104. Бул жерде сиздерге ладалар базарда азыраак экен. Бирок сиздерге жүгүлөрдүн арасына кошуп көрсөтүп коелу. 2003-жылы чыгарылган 134 000 километр жүргөн 1.5 объемда экен. $2600. Родная краска деп жазып коюптур. Состояниясы отлично окшойт. Ошондуктан родная краска деп коюптур. Бул жерде болсо жүгүлөр турат. ВАЗ-2107 пробег оригинал 2010-жылы чыгарылган 1.6 объем 185 000 сом. Телефон номерине эгерде ушундай состояниясы зыңк жүгүлүгө кызыккандар болсо 0708 29 28 27 деген номерлерге байланышка чыгып көрүңүздөр. Биз бул жактагы көк жүгүлү bunun baası жазылбай калыптыр. Биз бул жердеги жүгүлүн көрсөтөбүз. ВАЗ-2107 32 000 километр жүргөн, 2010-жылы чыгарылган 1.6 объем, баасы келишимдүү. Здравствуйте, на вашу машину? Вашу машину? Сколько? Цена? Сколько? 180. 180. 180 000 сом сурап жатат экен. Азыр акыркы басымдан сурап көрөлү, канча берет. А окончательный сколько? 175. 175. 175 000 сом. 5 000 сом гана уступка алат экен. Бирок состояниясы жакшы. Мунун жанындагы жүгүлүнү сиздерге көрсөтөлү. ВАЗ-2106 2004-жылы чыгарылган 1.5 объем 95 000 сом. Базар боюнча ушул жүгүлү арзаныраак окшойт. 0551 57 73 99. Жүгүлөр дагы молодец. Баасы сом менен жазылыптыр. Азамат сом менен жазыш керек өзү негизи. ВАЗ-2107 2004 пробег оригинал 1.6 объем 150 000 сом. ВАЗ-2107 2007-жылы чыгарылган 1.6 объем инжектор, 5 ступка, идеальное состояние экен. Санкт-Петербург салонунан сатылып алынган экен, ошол жактан келген, бирок чынында состояниясы дым короз жүгүлү экен. 285 000 сом. Баасы дагы өзү асманды чапчый турган баалардан экен, бирок базар боюнча эң номер 1 баа ушул окшойт. Ал эми бул жерде болсо ВАЗ-2107 турат. Бул дагы 2009-жылы чыгарылган 1.6 объем 175 000 сом. 175 000 сом. Биз бул жактагы жүгүлөрдү сиздерге көрсөтөлү. 2007-жылы чыгарылган объем 1.6 83 000 километр жүргөн, баасы 150 000 сом экен. Негизи мен билбейм, бирок жүгүлөр баалары орто баа канча, максималдуу баасы канча, эң арзан баасы канча. Бул жерде 5 ступка экен. Объем 1.6, пробег 98 000 километр жүргөн болсо, анда значит эч канча эле жүрбөптүр да. Баасы 160 000 сом. Жүгүлөр чынында пробег аз экен. Кээде арасында көп жүргөн деле бар, бирок көбүнчө аз жүргөндөр бар экен. Бул жерде жылы эскирак жүгүлү, бирок баасы жазылбаптыр. 98 1.6 объем.
Бул жакта дагы жүгүлдөр турат. Эки миң үч 1.6 газ 110 миң сом. Эки миң беш 1.7 165 миң сом. 2008 1.6 состояниясы зыңк деп жазыптыр. 135 миң сом. ВАЗ 2107 2010 1.7 150 миң сом. ВАЗ 2107 2010 130 миң сом. Срочно деп сатылып жатыр. Бұл жақтағы унааларды сіздерге көрсетелі. Пробег 74 миң километр жүріптір. Бұл уданыңқыдағы ешқанша деле жүрбептір. 2011 жылы чыгарылган 1.6 объем. Басы келишимдүү экен. Келишимдүүлөрдү сіздерге көрсөтпөйбүз деген болчубуз. Бирок случайно чыгып калды. 90 жылы чыгарылган 1.5 объем жүгүлү 95 миң сом. 0556 17 09 деген номерлерді чалып көрсеңіздер болады. Біз азыр сіздерге дагы көрсөтөбүз. ВАЗ 2107 2006 жылы чыгарылган 1.5 объем, басы 100 миң сом экен. Арзаныраак сурап көрөлүчү, азыр канчага берет? Байке, басыны орто бааны коюпсуз да, бирок 100 миң сом коет. Мен нормально койдум мен. Нормально койгон, асман каратып чапчыбайла. Өзүңкүчө. Сиз канчага бересиз буну? Реальный келип болсо. 90 болсо берип салам деп отурам. 90 болсо берип салам деп атасыз. Эмне, башка машина айдап атасызбы? Бир иш кылайын деп Жок, атасызбы? мен Россиядан эле айдап келгем. Айдап келдиңизби Россиядан? Качан келди айдап келгиңизге? 2-февралда келгем. 2-февралда. Жакында эле келип турду. Bir ay oldu. Жолдо жакшы эле келди акыры. Нормально. Кыйлаган жок. Булар ошондо гидравлика болуп калган урулдары? Гидравлика, механический. Механический. Гидравлика вообще жок да, гидрач. Гидравлика жок болуп Вообще атат. бирөндө жок. Эмеде Даже бар, тетигинде да жок. Приорада бар, Грантада бар. Тетиги мына жаңыларда жокпу? Жок. 2012-де. Чыккан жок, гидросмен чыккан жок да булар. Гидрач. Даже могу Нивада жок болуш керек. Нивада да жок. Мен же туура эмес угуп алдым ушуна. Жүгүлөрдү же гидравлика чыкты деп. Жаңыларда бар. Жаңы кайсы жылкылар булар ошондо? Ошондо 2015 ошондой эле кылабы? Гле, алар уже иномаркага окшоп чыкты да. Сиз ошондо 90 миңге берип салат экенсиз. 90га келсе берип салам деп отурам. Берип салам. Негизи эгерде базардан башка күндөр каякта болосуз? Акбосого да. Акбосого да болосуздар. Ушул номерге көрсөтсөк чала берсе болобу? Болот эй. Болбосо меникин жазып ал, мага чал. Тетиги номерди көрсөтпөйүн да, беке. Нөл 554 59 95 05 0502 75 56 34 деген номерлерге байланышка чыгып көрүңүздөр. Россиядан 2 февралда эле келиптир. Бул байке сатам дейт. Акыркы басы реальный клиент болсо Өзүң кылам десең эмеге берем, 85ке бере берем. 85 берем болосуз. Мерден эле болот, автордун. Ушул жерден эле болосузбу? Ушул жерден эле болот. Онда сиздин мунаңызды көрсөтүү менен биз кийинки унааларга өтүп кетели. Сиздерге буюрса клиенттер чалат. Сиз жакшы бааны айтыпсыз. Сиздерге чалат. Жылы деле жаңы экен. 2006 жылы. Мына көрүңүздөр. Урматтуу достор, ушундай арзаныраак жүгүлө издеп жүргөндөр болсо көрүңүздөр. Биз бул жактагы жүгүлөрдү көрсөтпөйлү сиздерге. Бул 2106 2005 жылы чыгарылган 1.6 объем, басы өчүрүп салыптыр дагы, анын үстүнө келишимдүү деп жазып коюптур. 0705 58 17 82. Бул жүгүлө деле чынында состояниясы жакшы экен. Бирок жүгүлөр авторитет менен авторитет болуп эч качан аты өчпөйт да. Жүгүлө деген өтө илгери жакшы машина болгон. 2000 жылы чыгарылган 120 миң сом экен. Бул жерде сиздерге эки жүгүлүнү көрсөтүү менен жыйынтыктайбыз.
ВАЗ-2106 90-жылы чыгарылган механика, 4 скоросттуу экен, 1.3 объем. 110 000 сом экен. Состояниясы зың деп жазып коюптур. Заводдогудай деп жазып коюптур. Көрүңүздөр. Бул акыркы жүгүлө ушул болот. Урматтуу көрүүчүлөр. 2011-жылы чыгарылган пробег 31 000 км жүргөн. Басы 185 000 сом. Артында көрүңүздөр, мына ушундай. Балар көрүңүздөр. Балар арзандагы бар, кымбаттагы бар. Бирок мен таң калдым, ошо жүгүлөрдүн ар кайсы ар кандай маркалардагы жүгүлөр, кээ бирөөлөрү арзан эле болсо, кээ бирөөлөрү кымбат экен. Балким жылы жаңыдан болушу мүмкүн, бирок ошондой болсо дагы силерге көрсөтүп бердик. Көрүшкөнчө. Видео жаккан болсо, үстүрдө лайк басыңыздар.